Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарышта жогорку лигада ким чемпион болду, ким канча сом байге алды, ким мыкты оюнчу болду айтып беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, лайк коюуну унутпаңыздар. 7 сентябрь күнү эгемендүүлүк күнүнө арналган Мелдештин финалдык оюндары болуп өттү. Алгач ат майданга Нарын облусунун намыс командасы менен Жалал Абадтын Шахтер клубу чыгышты. Эки команда 3-орун үчүн укмуштуудай оюн көрсөтүштү. Алгачкы мүнөттө эле Арген Абдуллаев эсеп санын ачты. Андан соң намыстын лидери Дастан Русланов дубль жасап командасын алдыга чыгарды. Биринчи таймда Мирбек Муташев эсеп санын 3-1 кылды. Экинчи 15 мүнөттө намыс дагы бир салым салды. Үчүнчү бөлүктө Шахтер кайрадан жанданып, эсеп санын 4-3 кылып кыскартты. Бирок беттештеги чекитте Дастан Русланов коюп эсепти 5-3 айландырды. Ошентип намыс биринчи жолу тарыхта жогорку лигада байгелүү орунга ээленди. Саймадан үй интернети менен телевидение. Интернет секундасына 300 жана 500 мегабитке чейин. Ылдамдыгы тим эле кайф. 220дан ашык телеканал. Ар кандай табит үчүн. 5 онлайн кинотеатр. Тасмалар, сериалдар жана мультфильмдер акысыз. Кубаттуу гигабиттик Wi-Fi роутер акысыз. Баасы айына 1080 сомдон баштап. Тез арада билдирмеңизди калтырыңыз. Финалда адаттагыдай эле достук менен ынтымак кез келди. Оюн болуп көрбөгөндөй чыңалуу менен өттү. Эсеп санын 7-мүнөттө Өмүрбек Эсенуулу ачса, 3 мүнөттөн кийин Нуржан Мелисбек уулу эсеп санын 2-0 кылды. Андан соң Кубаныч Султан уулу мыкты күчүн көрсөтүп, достуктун алгачкы салымын салды. Экинчи таймдын аягында кайрадан эле Кубантай жекеме-жекеде ийгиликтүү болуп, дубль жасап эсепти теңеп койду. Үчүнчү таймдын жүрүшүндө достук укмуштуудай оюн көрсөтүп, 2 салым салып, 4-2 кылып алдыга чыкты. Манас Ниязов менен Кубантай кайрадан өзгөчөлөндү. Бирок ынтымак багынган жок. 1 мүнөт калган учурда Өмүрбек Эсенуулу эсепти 4-3 кылганга жетишсе, 5 секунд калган кезде ынтымактын эң жаш оюнчусу Айдаркан Анарбеков жерден улакты эңип алып, атаандаштын тайгазанында таамай ыргытты. Эсеп 4-4. Кошумча убакытта кайрадан Кубантай сахнага чыкты. Бул иреттагы ал жекеме-жекеден Норус Ратбегулун утуп чыгып, түз эле тайгазанга улакты ыргытты. Ошентип достук көптөн көп күткөн жеңишине жетти. Оюндан кийин дароо сыйлоо аземи болуп сыйлыктар тапшырылды. Эң жаш мыкты оюнчу наамы Исхак Бекболот уулуна берилди. Эң мыкты коргоочу Арген Абдуллаев, эң мыкты чагылчу Дастан Русланов болду. Эң мыкты аргымак Өмүрбек Эсен уулу минген Рокки аргымагы, эң мыкты уланчы талашсыз түрдө Кубаныч Султан уулу болду. 4-чү орунду алган Шахтер командасына 300 000 сом, 3-чү орунду ээлеген Намыс клубу 400 000 сом алды. Вице-чемпион Ынтымак 600 000 сом алса, чемпион Достук 1 000 000 сом байге уттум. Канчадан бери күттүңөр эле? Толкундан турабыз. Бул жеңишти аябай күткөнбүз, аябай даярданганбыз. Канчалаган жетекчибиз канчалаган ат сатып алып берди. Канчалаган аттарды, балдарды алып келдик. Şu nereyiz gel şunça el көп келтир. Şu Баткен аяктан бүт жактан Өзбекстандан келди алды. Келип Кытайдан келди, Россиядан келди. Ошол көрөрмандарга да Алла разы болсун. Кел оюн кыз бергенне, ынтымактын балдарына дагы. Рахмат ошо кызык оюн кыз бергенне. Бул ирет жеңиш биз жакта экен. Алла таалам. Мен жазган болсо ошону көрүп келиңиздер. Оюн кандай жүрдү? Бир акырына чейин. Сен чайнаш болду окшойт. Бурдан көрүп атыдай коя тургула жиги. Мына Лично мына историяда эркекче. Кубантай жарды бул. Мындай никогда в жизни болгон эмес. Айт менден, давай. Так, Кубантай, assalomu alaykum. Адышы бүгүн жардыңа менден $100 акча. Моминин алып койгон бир козу арашан койсоң лично. Мына базар жок. Адам, лично легендасыңар эркекче. Майкер Албеке, өзүңдү мага кайтпочу. Кубантайга $100 акча анан бир арашан менден болду, Кудай буйрса козу. Өзүңө жеткирип берип койсоң. Өзүм жеткирип берем үйүнө чейин.